Assalamu alaikum, ардактуу Ош реклама YouTube каналынын көрүүчүлөрү, жалпы эле мекендештер, кандайсыздар? Сол иштериңиздер жакшыбы? Бүгүн биз сиздерге Ош рекламанын бул чыгарылышында Ош шаарында сонун жерде жайгашкан, жолдун боюнда жайгашкан, дап-даяр иштеп жаткан PlayStation'ды, сатыла турган PlayStation'ды тартып көргөзүп, түшүндүрүп бүт бардык маалыматын алып бермекчибиз. Анда назар салыңыздар. Мен сиздерге мына ушул сатыла турган PlayStation'га келүү жолун, тактап айтканда адресин түшүндүргөнгө аракет кылайын. Азыркы учурда мен Ош шаарынын кире беришинде жайгашкан мына ушул арканын жанында турам. Ушул арканын бет маңдайында Таберик аталышындагы ресторанды бүт бардыгыңыздар эле билесиздер. Мына ушул ресторандын биринчи кабатында жанагы сатыла турган дап-даяр PlayStation жайгашкан. Азыр сиздерге болдон келишинче толук маалымат алып берген аракет кылабыз. Эгерде кандайдыр бир сурооңуздар пайда болгон болсо, ээсинин номери экранда жазылган. Өзүңүздөр дагы чалып, сүйлөшүп, ушул жерге дагы келип, көрүп, толук маалымат алып кетесиздер. Дайректерин түшүндүрдүк. Өтө сонун жерде жайгашкан, жолдун бою. Дагы бир маалымат бере кетейли. Мына ушул жерде жакынкы аралыктарда PlayStation жок экен. Сиздерде конкурент жок, мындай айтканда. Парковочный местолары дагы бар. Мына ушул тараптарга, жолдун боюна кеңири машиналарыңыздарды токтотуп кое бересиздер. Ушул PlayStation'дын ээси менин жанымда. Ассаламу алейкум ака. Ва алейкум ассалам. Денсаулык иштериңиз жакшыбы? Аллага шүгүр жакшы. Сатыкка коюп турсуздар, койдук. Ресторандын ошондо биринчи кабатында болуп калат экен, Биринчи кабат. Азыр өзү канча жыл иштеттиңиздер өзүңүздөр? Былтыр октябрда ачылган. Былтыры октябрда. 1 жыл болуптур. Жакшы. Доходтору кандай? Доход кудай шүгүр жакшы. 2000ден башталат. Канчага чейин болуп калат күнүнө? 5000 насип да, 5000ден көп болуп калат. 2000ден 5000ге чейин экен, Жакшы. Мынакей достор, бул жерде бурон темир эшик орнотулган. Бул жактарда рекламалары да PlayStation ачык открыто деп жазылып турат. Мына ушул тарапта дагы жазылып турат PlayStation деп. Андыктан реклама боюнча такыр кыйналбайсыздар. Өзүнүн клиенттери бар. 1 жылдан бери иштейт. Доходтору айтты 2000ден 5000ге чейин күнүнө чыгып турат экен. Жакшы. Жүрүңүздөр, анда эмесе кире берели. PlayStation'дын ичкерки тарабы мына ушундай көрүнүштө достор. Жалпы квадрат метри канча болуп калат? Жалпы квадрат метри 35 квадрат метр. 35 квадрат метр. Асты полу кафель. Дубалдары, потолокторун көрүп атасыздар, ремонт болгон, ремонттор жакшы. Лампа, люстра бүт бардыгы орнотулган. Оң тарапта 5 PlayStation. Сол тарапта болсо 3, жалпысынан 8 PlayStation кызмат кылып атат. Бул жерде дивандары бүт бардыгы бар. Келип эле ишти кыла берсеңиздер болот достор. Условияларына келе турган болсок, бул жерде суу бар. Свет дагы бар. Суу, свет эч качан өчпөйт. Ушуну эске алыңыздар. Киргениңизде, эшиктен киргениңиздерде оң тарапта бул жакта өзүнүн кассасы, компьютерный чек бүт бардыгы мына ушул тарапта жайгашкан. Бул жагында болсо суу, дагы башка нерсе саткан холодильниги бар, отоплениялар орнотулган, айнек терезелери пластик, темир тосмосу менен экен. Эч камсанабай кеңири ала берсеңиздер болот достор. Квадрат метрин айттык, условияларын айттык, доходторун айттык. Документтери кандай анан ака? Документтер жакшы, Аренда айына канча бересиздер? аренда айына 15000, свет, уборкалар менен общий минус плюс 17000, 16000 болот. 17-16 миң айына берет экенсиздер, жакшы. Айына ушундай общий расходтор ушундай болуп калат экен. Доходторун айтты. Насибине, иштешине караш жараша экен. Күнүнө 2000ден 5000ге чейин тапсаңыздар болот экен. Өзүнүн клиенттери бар. Азыркы учурда саат 5-6 болуп калды. Бул жакта 10дай бала отурат, Күндүз школьниктер отурат. Школьниктерге запрет жок. Бир жаксан отурушат. Саат 9гача ойноп кете беришет. Ушул келип вопрос болгон эмес. Саат канчадан канчага чейин иштейсиздер өзү? Мен мына 1 айдан бери караган адам жок болуп калган үчүн көп кишине жабык туруп калды. Анан кийинки алган клиент болсо каласа 24 саат иштейт. Ондай 24 саат иштесе эч кимде вопрос жок. Хозяин менен полный договор болгон, каласынча иштетет. Кеңири экен да? Кеңири иштетет, холодильник иштейт. Холодильник иштейт, вентилятор бар экен. Жакшы. Бул жакта кассовый аппараттары, кассасы ушул тарапта жайгашкан. Мына ушундай дубалдарга да жазып коюптур. Өтө сонун, жакшы.
Дагы кандай маалымат берели ака? Кошумчалай турган сөздөрүңүз барбы? Маалымат мына сол тарабыбыздагы мына 3 PlayStation, булар PlayStation 4төр. Бу икisi макул формат ойношот. Бул жактагы 5 PlayStation 3төр. Основном ушул жакка келишет. Жакшы. Бул ойнордо 4 адам ойношот да. Oyunda kaptırsan. Oyundun бардык түрлөрү бар экен да, мындай айтканда. Bizde бардык oyunlar türü var. Игра сатып албайсың, пол өткөн. Жакшы. Өтө сонун жерде жайгашкан, даректерин түшүндүрдүк. Эң негизгиси парковочный местолары дагы бар. Анан бул тарапта башка PlayStation жок. Дагы бир баса белгилеп айта кетели, конкурент жок экен. Андыктан сатып алып, кеңири иштеп берсеңиздер болот. Баасын канча деп атасың ака? Bası $7,500. Klient olsa, жақсы klient olsa сөйлесеміз. Стопка болады. Түшүрүп бересиздер, а? Түсіріп береміз. Вариант жолдоручу же только наличкабы? Вариант жолдары жоқ. Жоқ наличка. Болуптур ака, онда ийгилик, жакшы сатып алыңыздар, а? Мынакей достор, биз сиздерге ушул датаяр иштеп жаткан, сатыла турган PlayStation'да тартып көргөзүп бүт бардык маалыматын алып бердик. Баасы $7,500 бааланды. Албетте эле кеми болот, соодалашуу болот дейт.